Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырман замандаштар, жалпы Кыргызстандыктар, сак саламатсыздарбы. Бул чыгарышта мошу сиздер көрүп турган тулпар дүкөнү сатка коюлду. Сиздерге ушул тулпар дүкөнү боюнча маалымат берем. Сиздерге дарегин айтып кетсем, мен турган жер Баткен шаарынын Исамидин Жусуп көчөсү, тагыраагы Батму тарапты көздөй, Баткен мамлекеттик университети көздөй кеткен көчө. Бул көчөндө бул тарапта стадион, ал эми бул тарапта Батму мэрия бүт баары жайгашкан, мектептер бүт баары. Ал ушул жолдун боюнда сиздер көрүп турган тулпар дүкөнү сатка коюлду. Бул дүкөн жери менен, үйү менен, подвалы менен бүт баары сатылат. Сиздерге тааныштырып кетем. Баасы тууралуу видеонун акырында айтып беребиз. Андыктан видеонун жүрүшүнө назар салыңдар. Биз тааныштырууну баштайбыз. Мен жанымда дүкөн ээси бар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы болот. Так, бул тулпар биринчи автозак жаасы, май алмаштыруу, машина оңдоо, ат жабдыктар, кыскасы баары бар. Ооба. Кыскасы баары бар. Барды. Ушундай жакшы максат менен ушундай жакшы аттар коюп баштаганбыз биринчи. Ооба. Неге саттың сен ушундай бир жакшы жерди? Жакшылык иштерге, башка Жакшылык бизнес иштерге. кылыш үчүн сатып атабыз. Башка бизнес кылыш үчүн, Бул магазин жайгашкан жер жалпы канча сот? Ошун 4 сот. Жалпы 4 сот, Так, ичине кирели. Мынакей. Киргенде эле көрүп турасыздар, могул жерде 3 яма бар. Башында айтып өткөндөй 4 яма бар. Унаа оңдой турган, май заменила турган машиналарды кыскасы кызматын көрсөтө турган жакшынакай жер. Бул жер мынакей көрүп турасыздар. Үстүлөрү сонун жабылган, жакшынакай ремонт болгон жер. Эми мына ичине кирип көрөбүз. Бул жакта дүкөн жайгашкан, мынакей. Көрүп турасыздар. Бул дүкөндө унаанын тетиктерин сатат экен. Бүт тетиктер бул жерде тапса болот. Негизи ушундай жакшынакай элге кызматка Баткен шаарында иштеп турган дүкөн. Бул жердин жалпы аянты канча чөп болот? 90 квадрат мына жери. Ошол Бул жагы дагы 32, ушунда 122 квадрат. Жалпы 122 квадрат метр. Мына жерден барганда бул жагында дагы мынакей ат жабдыктары дагы ушундай тетиктер бүт баары бар экен. Жалпы 122 квадрат метр. Айтсаңыз, саткандан кийин бул жерде кандай эмнелер калат, эмнелер кетет? Каалаган адамга, клиенттерге товар менен деле беребиз, ошого бар жараша соода кылабыз, баа коебуз. Анан товары жок деле сата беребиз. Местан тустай. Эгер кааласа товар менен, каалабаса товарын алып кетесиз, Эми аны келишимге карап сүйлөшөсүздөр. Мынакей 122 квадрат метрде ушундай чоң дүкөн жайгашкан. Сыртында көрүп турасыздар. Тех обслуживаниясы кыйласы бар. Эми бул жака мынакей чыгабыз. Дүкөндөн ичине киргенде могул жерде көрүп турасыздар, үй бар. Жакшынакай эле жашай турган кичинекей чакан үй бар. Айтсаңыз, бул 4 сотук жердин баарында ушундай помещение салган экенсиз, Ооба, бар. Бош жер жок. Жок, даже подвал бар. Подвал бар, Экинчи үстү этаж бар. бар. Мынакей. Бош жер жок. Бул жерде канча комната үй бар? 4 комнат. 4 комната. Бири-биринен көрөйлү, Мынакей. Бул жерде үйдүн ичин караңыздар. Чакан, сонун үй. Отопление бар бул жерде? Отопление бар. Суу бүт бар. Мына, көрүп турасыздар. Отопление, ысык суу бар, коюлган. Айнектер пластиктен салынган. Могу стенаны немен ургансыз? Кирпич менен. Кам кирпич менен, кам кирпич менен урулган стенасы. Демек жакшынакай бышык болгон. Эшиктерди ушундай жакшынакай бронировой эшиктерди койгонсуз, жакшынакай. Но чакан канча чыгып калат экен бул? 90 Бир 3кө 5 4 чыгып калат, Мынакей чакан. Көрүп турасыздар. Так, бул жакта мынакей 3 комнат экен. Мына киргенден кийин оң тарапта 1 комнат, ал эми сол тарапта дагы 1 комната бар. Могул жерде отопленияның топкасы бар экен, Мына, көрүп турасыздар, жакшынакай. Эми негизинен ремонт кылыпсыз, колдон келишинче. Ошо. Так, бул жакта мынакей көрүп турасыздар, женелерибиз кийим тегеткен, башка кылатын ушундай колдоно турган үй экен.
негізінен соны кылып туруп отопление кылып койгон. Асты жакшынакай. Могу эме кухня мебель кылат боюнча. Так, бул жакта мынакей пластик потолокторун жакшынакай кылып жасаган. Так, жалпы канча чыгып калат узун туурасы? 3кө киргенде. Азыр узун туурасын көрөбүз. Анан урматтуу көрүүчүлөр, могу установка болгон кухня гарнитур үй менен кошулуп калат экен. Могу отопление топка тону калат да бүт баары туурабы? Калат. Бүт баары калат. Сон. Но кухня гарнитур да калат экен. Жалпы узундугу бир ар бир комната 12 экен себеп. ушул үчөө биригип 3,5 12. Узун туурасы, Мына, көрдүңүздөр. Чоң эле үй экен. Чоң эле үй. Бул жакта дагы бир үй бар, жана көрсөтүп кеттик. Эми улантабыз, дагы эмнелер жайгашкан. Бул жер аябай жакшынакай кылып туруп, помещение кылып, сон кылып жасаптыр. Ол жакта көрүп турасыздар, дагы бир дарбазасы бар экен. Тепкич менен чөйлчү. Так, эми мынакей, назар салып караңыздар, жакшынакай. Могул жаңы сиздер көргөн магазиндин сырты, бул тараптын сырты. Экинчи кабатында дагы бир зал бар экен, колдоно турган, дагы бир чоң 7,5-га 12. 7,5-га 12 мынакей. Пластик айнектер менен жакшынакай, азыр ичиндеги көрсөтөбүз. Эми бул жагында дагы бар, бир чыгып көрөлүчү. Так, качалаң коюп койгон. Нол жерден, но эшиктен тепке кирип кетсе болор экен, анан ары магазинге дагы кирсе болор. Негизинен ходду жакшы эле кылып ачып коюптур 2-3 жерден. Ал эми бул жерде мынакей сон тепкичтерди койгон. Ойбой, мына залды караңыздар. Өтө чоң, өтө чоң. Бильярд кылса болот, эс алуучу жай кылса болот. Эми өзүңүз сатып алган адам өзүңүз каалаган вкусуңуздагы бир сен жасасаңыз болот да, ушундай чоң имараттын ичине эмнелер гана батырса болот. Экинчи этажда дагы летний вариантка караштырганбыз. Жазгы вариантка караштыргансыз. Айнек зартылан деген да. Пол уже готов. Айнек зартыл бар мына. Үстүнө полный стяжка кылып, пол уже даярлап коюпсуз да? Пол жыгачмайбы? Мына караңыздар. Айсал, канча чыгат дедиңиз узун туурасын? 90 квадрат 12-ге 7,5. 90 квадрат метр 12-ге 7,5. Мына. Бул жагында дагы место бар экен. Каалаганда кылып жаап, өзүңүздөр сон кылып жасап алсаңыздар болот. Подвал. Так, эми мына подвалына карай чөз. Мына. Тепкичтер дагы сапаттуу темирден жасаптыр. Калың профилдер койгон окшойт, Мына. Колдон келишинче өзүбүзгө деп жасаганбыз. Өзүңүзгө деп колдон келишинче сапаттуу материалдар коюп жасаңыз, Азыр подвалга чөз. Могул жердечи сырткы ажаткана, мунусу душ окшойт, Душ. Санузел. Бул жактан сырткы ажаткана, мунун ичине киргенде санузел, аристон, душ бүт баары бар. Эми подвалга кирип көрөлү. Бул жердин жалпы аянты 4 соток. Урматтуу көрүүчүлөр, башында айтып кеткендей. Мынакей подвалды караңыздар. Аябай чоң подвал экен. Жакшы склад кылса болот турган, же болбосо Магазин кылса болот, кафе ачса болот, ар кандай деп колдонсо болот экен. Ремонт кылып коюпсуз, жакшыраак кылып. Көрүп турасыздар. 170 квадрат. Жалпы ичин аянты 170 квадрат метр чыгат, Ойбой, мына 170 квадрат метр. Аябай чоң, көрүп турасыздар. Кааласаңыз, бөлүп туруп, комната кылып үй кылсаңыз дагы боло берет. Негизи бизнеске ылайыктуу кылып атайын ушундай сон кылып даярдап коюптур. Көрдүңүздөр. Бул жагы подвалы. Могул жерде дарбаза бар экен. Унаа токтотконго болот экен могул жерге киргизип, жашаган адам. Бул жактан кирип, могу үйдө жашай берет. Бул магазинде кааласа автоунаа тетиктерин, кааласа башка вариантта дүкөн кылып алса болот. Аркын өзүнүн тандоосуна жараша. Мына, көрдүңүздөр. Аябай жакшы жер. Эми бул жакта мынакей көчөсү көрүп турасыздар. Жанагы эле батуу тарапка кеткен көчөгө жанаша жайгашкан көчө. Оң караңыздарчы. Аябай сонунда. Көчөсүн мындай жакшы забор менен тосуп тур. Жакшынакай кылып, сон кылып.
Эми ээси айткандай негизинен өзүм ушул жерде жашайм, ушул жерде бизнес кылам деген жакшы максат менен баштаган. Бирок азыр андан да жакшы бир максаты чыгып, бир жакшылыкка иштетейин деген максатта ушул нерсени, ушул имаратты ушул жерде сатка койду туугандар. Документтери кандай? Документи бар, эски документ боюнча эле тур. Документтери бар, өткөрүп бересизби? Ооба, бүт бар. Оформление, нотариустан өткөрүп бересиз. Жакшы. Эми айтын. Баасыны канча дейсем, ушундай бир сонун имарат бар экен. $270,000 деп атабыз. $270,000 Сүйлөшөбүз. Кем болобу? Болот, кичине. Жакшы клиент болсо бир аз түшүп бересиз. Ооба. Сүйлөшөбүз. Варианттар кандай? Мисалы үчүн Бишкектен үй берейин же Оштон үй берейин деген болсо, же унаа берейин деген болсо, аны кандай карайсыз? Сүйлөшүп көрөбүз. Сүйлөшүп карайсыздар, Ооба. Жүрүңүз эми. Уктуңуздар, $270,000 акча сурады. Бирок, урматтуу көрүүчүлөр, мен ушундай эле көрүп айттым, сиздер да байкасаңдар болот. Бул жерге өтө чоң суммадагы каражат сакталган. Көрүп турасыздар. Аябай жакшылыкка кылып жасаган. Бул заман талабына ылайык кылып жасаган. Магазинде жакшылыкка кылып салып койгон. Бизнес кетип атат. Ал эми мына сиздер көрүп турган көчө бул Баткен шаарындагы борбордук көчөлөрдүн бирөөсү. Бул жерде өтө кыймыл көп. Бул тарабынан мэрия тарапка барган, борбордук стадион тарапка барган. Анан эң негизгиси урматтуу көрүүчүлөр, бул көчөдө ушуга ошогон техтер көп. Эң негизичи машина оңдоткону алып келген адамдар көпчүлүгү Баткен шаарындагы Батыл көчө десе баары билишет. Андыктан, урматтуу мекендештер, ушул тулпар дүкөнүн сатып алып коюңуздар, өтө шашылуу сатыкка чыкты. Колдон чыгарбаңыздар. Жакшы инсанга насип кылсын. Мен жыйынтыктайм. Баасы буну уктуңуздар. Баасы боюнча ээси менен төмөндөгү экрандагы телефон аркылуу байланышып, жакшылап сооданы кыздырыңыздар. Анан сатып койгондон кийин, сатып алгандан кийин мага дагы сүйүнчүлөңүздөр. Мен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө жакшы инсандарга насип кылсын.